Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Словениянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Тышкы иштер Европа иштери боюнча министри Таня Файон менен жолугушту. Жолугушууда саясий, соода, экономикалык, инвестициялык жана башка өз ара кызыкчылык туудурган тармактарда эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыкты арттыруу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Акылбек Жапаров белгилегендей, Словения менен соода, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар. Буга байланыштуу министрлер кабинетинин башчысы соода, экономикалык жана өндүрүштүк инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүүгө жаңы дем берүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Өз кезегинде Таня Файон Словениянын делегациясынын Кыргыз Республикасына болгон иш сапары ийгиликтүү болгонун белгиледи. Анын курамында эл аралык ири компаниялардын өкүлдөрү да бар. Ал келерки жылы эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнө 30 жыл толоорун, ага байланыштуу жемиштүү кызматташууну улантууга жакшы негиз бар экенин белгиледи.